Менин тренингимде жашоого керектүү нерсе. Эми бул илимди үйрөнүү дегенде мындай нерсе. Бир нерсени үйрөнгөндө 4 баскычтан өтөт. Бир нерсени билем деп үйрөндүм дегенде 4 бар. Биринчиси билбегенимди билбейм. Ал деген сөз, мисалы 1 жашыңызда бобайлаганды биле береңиз. Билбей элеңиз туурабы? Билбегениңизди биле береңиз. Билбей элеңиз. Биринчи баскыч билбегенимди билбейм. 3 жашка чыктыңыз, апаңыз ботинкалы боосун байлады оң жагын, сол жагын сиз эмне кылдыңыз? Байлайм дедиңиз, байлап алдыңыз, анан ыйладыңыз апаңызга, байлап бер дедиңиз, анан эмне кылды? Байлап берди, анда кабыл кылдыңыз. Билбегениңизди билдиңиз. Бул экинчи баскыч. Үчүнчүсү, биринчи жолу өзүңүз байладыңыз, билгениңизди эмне кылдыңыз? Билдиңиз. Билем дедиңиз. Көп адамдар илим үйрөнүп атканда, билим үйрөнүп атканда, өзүн өнүктүрүп атканда ушул жерге келип токтоп калат. Ал деген сөз билген жок. Билгенимди билем. Эгер сиз осознанно мен буну билем деп атсаңыз, куттуктайм, үчтөсүз. 4кө өтүш үчүн эмне кылыш керек? 4кө өтүш үчүн ушуну кайталаганда эмне болуп калат? 4тө 3тө билгенимди билген болсо, 4тө билгенимди билбейм деген даражага келет. Не деген сөз ал? Автоматтан кылат, байкабай кылат. Тиш жууп атасыз го, мисалы конок келсе тосуп атасыз, көчөгө жасанып чыгып атасыз, туурабы? Бул подсознательный кылган нерсени ошол билген болот. Ошондо билгенимди билбейм. Аны өзүңүз айта албайсыз. Аны бирөө айтат, мындай экенсиз дейт. Анан мындай карайсыз, ошондой экенмин дейсиз. Өзүңүз байкаган жоксуз. Ошон үчүн ошол даражага чейин келмейинче үйрөнүп кете бериңиз.